Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Көп учурдан бери YouTube тармагында видео чыгарбай, Россия Федерациясында мигранттарга тиешелүү бир канча окуялар болуп кетти. Бирок алардын баарына токтолбой, эң негизги законопроект Владимир Владимирович Путин кол койгон законопроект боюнча айтып кетели. Анткени бул мыйзам Россия Федерациясында 2025 жылдын 5 февралдан баштап иштеп баштайт. Жана ошондой эле 8 августта Владимир Владимирович Путин өзү кол койгон. Ушул мыйзам Россия Федерациясындагы мигранттардын жана кыргыз мекендештердин мындайча айтканда тагдырына өтө таасир этип коюшу мүмкүн. Ошол себептен бул мыйзамды чечмелеп берели деп туура көрдүк мекендештер. Бул мыйзам боюнча буга чейин дагы видео чыгарганбыз. Ал учурда Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги Госдумага законопроектти предлагать эткен болчу. Ошондо көпчүлүк мекендештер комментарий жазып, ишке ашпаган мыйзамды чыгарбай эле койбойсуңар дешкен. Бирок эгерде Госдума биринчи окутуудан принимать эткен закондордун баарын эле Владимир Владимирович Путин кол коюп, ал ишке ашып кетет деп айткан болчук. Ошондой эле 8 августта бул законго кол коюлган. Эми бул 2025 жылдын февраль айынан баштап иштеп баштайт мекендештер. Жаңы мыйзамды чечмелөө үчүн бир канча терминологияга токтолуп кетели. Анын биринчиси бул режим высылки. Режим высылки кыргызча айтканда чыгаруу режими. Бул Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандарга тиешелүү жана ошол Россия Федерациясында жүрүп мыйзамсыз негиз жок жүргөн мекендештерге тиешелүү укуктук режим болуп эсептелинет. Режим высылкынын киргизүүнүн эң негизги максаты бул Россия Федерациясында мыйзамды бузган иностранный чет элдик жарандарды Россиядан чыгарып салуу же болбосо режим высылка аркылуу ошолордун мындайча айтканда мыйзамдуу жүрүшүн оңдоо болуп эсептелинет, урматтуу мекендештер. Андан кийинки терминология бул реестр контролируемых лиц деп коет. Бул ошо мигранттарды контролдоо реестри. Режим высылкиге түшүп калган иностранный чет элдик жарандар ошол контролируемых реестрге түшүп калат. Ал жакта мындайча айтканда жана регистрациянын же болбосо дактилоскопиянын, СНИЛСтын өздөрүнүн базасы бар го. Ошондой эле режим высылкынын өзүнүн электрондук түрдөгү базасы болот. Ошол базага эгерде кандайдыр бир иностранный чет элдик жарандар мыйзам бузган болсо, ошол базага сөзсүз түрдө түшүп калат. Ошол базанын негизинде андан кийин режим высылки режими иштеп баштайт мекендештер. Режим высылкиге кайсыл жарандар, кайсыл иностранный жарандар, мигранттар түшөт, кабыл болот деген суроого жооп, урматтуу мекендештер. Бул биринчиси регистрациясы просроченный жарандар, экинчиси регистрациясы базада жок жарандар, дактилоскопиядан өтпөгөн жарандар, медицинский осмотрдон өтпөгөн жарандар, урматтуу мекендештер, жана ошондой эле трудовой договор жок, эмгек келишими жок жарандар кирет. Жана ошол 18.8 статьясы менен жанагы Россия Федерациясында нелегальный жүргөн мигранттардын баары ошол жака кирип кетет мекендештер. Мурдакы видеодо айтып кеткендей эле, эгерде режим высылкиге түшүп кала турган болсоңуздар, февраль айынан баштап ал жерде бир канча ограничениялар коюлат экен мекендештер. Биринчиси бул Россия Федерациясында үй сатып ала албайсыздар, машина сатып ала албайсыздар, жана автоунаа менен колдонгонго мүмкүнчүлүк болбойт. Права ала албайсыздар, жана ошондой эле үйлөнө турган болсоңуздар же ажыраша турган болсоңуздар ал нерсени кыла албайсыздар. Эң негизгиси банковский счетторду ачканга уруксат жок, жана банковский переводдорду кылганга дагы уруксат жок болуп калат. Бул ошол мыйзамда жазылган чектөөлөр. Мен ойлойм, эгерде мыйзам күчүнө кире турган болсо, дагы башка чектөөлөр дагы кошулушу мүмкүн. Мекендештер, режим высылкиге түшүп калгандан кийин кантип чыкса болот деген. Бул биринчиси мекендештер соттун чечими менен же болбосо Россия Федерациясынын территориясынан чыгып кетиш керек. Жана ошондой эле ошол режим высылкининге түшкөн убакытта документтериңиздерди тактай койсоңуздар, ал жактан да чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар мекендештер. Режим высылкинин негизги максаты мигранттарды кыйнап мамлекеттен чыгарып салуу эмес, же болбосо кыйынчылык туудуруу эмес. Бул ошол Россия Федерациясында иштеп жүргөн мигранттарды кандайдыр бир деңгээлде тартипке келтирүү болуп саналат мекендештер. Эң негизги мыйзамга кирген өзгөртүүнү айтып кетели. Мыйзам боюнча бул жөнөкөй эле тил менен бир аз жазылып кеттир, бирок мен ойлойм бул кыргыз мекендештер үчүн, мигранттар үчүн өтө маанилүү
кагаз. Режим высылкыга киргенден кийин полиция кызматкерлерине өтө көп укук берилген мекендештер. Ошол үйүнө, ишине же кайсыл жерде болбосун полиция кызматкерлери келсе, кандай жумушуң болбосун келип калууга абзелдештирилген, же болбосо полиция кызматкерлери суроосуз машинесине, үйүнө, башка жака кирип барууга укук алган мекендештер. Андан сырткары эң негизгиси бизде выдворение, депортация деген түшүнүк бар болчу буга чейин. Ошол выдворение, депортацияны сот аркылуу гана чечилет болчу. Азыркы учурда эгерде 5 февралда мыйзам күчүнө кире турган болсо, күчүнө киргенден кийин полиция кызматкерлери ошол депортацияны, выдворенияны сотко жеткирбей туруп, өздөрү режим высылкыдан алып туруп эле өлкөдөн чыгарып үйгөнгө укук алат экен мекендештер. Мындайча айтканда, ментовкага же болбосо полициянын отделениясына бара турган болсоңуздар, ошол жерде полиция кызматкерлери сиздерге жанагы протоколду автоматически түзүп туруп, мамлекеттен чыгарып ийиши мүмкүн мекендештер. Бул мен ойлойм, чыныгы иш жүзүндө башкачараак иштеп кетиши мүмкүн, анын баарын убакыт көрсөтөт. Урматтуу мекендештер, YouTube тармагына биз ушинтип дайыма Россия Федерациясында мигранттарга, биздин кыргыз мекендештерге пайдалуу эң негизги закон өзгөрүүлөрдү, мыйзам өзгөрүүлөрдү киргизип турабыз. Жана ошондой эле кыскача бат-бат жаңылыктарды, мыйзам өзгөрүүлөрдү, эң керектүү маалыматтарды биз Сираж Адилов Telegram каналына жүктөп турабыз. Өзүңүздөр билгендей эле Россия Федерациясында YouTube платформасы акырындык менен иштеп баштады. Жакын арада биротоло YouTube платформасы жабылып калышы мүмкүн. Ошол себептен Telegram каналга катталыңыздар. Telegramга Сираж Адилов мигрант десеңиздер, биздин канал чыгат. Ошол жака бардык миграционный, юридикалык суроолоруңуздар бар болсо, ошол жака ботко жазсаңыздар болот. Баарына жооп бергенге аракет кылабыз, жана сиздер менен ошол суроо жооп талкуу кылып, көйгөйлүү маселелерди талкуулаганга аракет кылабыз мекендештер. Ушун менен биздин азыркы чыгарылышыбыз аяктады. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.